грыжага массаж жасасак болобу, деги эле грыжада кыймылдасак болобу деген суроого азыр баарыбыз тең чогуу жооп табабыз дагы жооп издейбиз. Грыжа деген эмне? Бул омуртканын ортосундагы кемирчектин сыртка чыгуусу. Медициналык тил менен дегенеративное изменение пульпозных ядер деп коет. Пульпозное ядро деген кемирчектин ортосундагы өзөкчө болот. Ушул өзөкчөгө көп нагрузка келгенде ашыкча салмактан же туура эмес кыймылдап алгандыктан ушу грыжа келип бояктагы иннервационный нервтерди кыса баштайт. То есть остистый атростоктон чыккан нервтерди кыскандыктан бел оору пайда болот. Бел оору, белдеги оорусу медициналык тил менен айтканда люмбалгия деп коет, бел эле ооруйт. Ал эми бутка бериле турган оору люмбоишалгия деп коет. Бул ушу эки оорунун түрү тең бел оорунун түрүнө кирет да. Эми массаж жасаса болобу деп бизде көп пациенттерибиз суроо берет. Ооба, массаж жасаса болот. Себеби эмнеге жасаса болот? Массаж жасоо үчүн бул омуртканын жанындагы булчуңдардын баарын жумшартуу зарыл. Себеби дегенде көп айтат, массаж жасаганда грыжага тийсе эмне болот, грыжага тирсе кайра воспаление болбойбу деп. Жок, грыжа деген бул ички бетинде болот. А булчуңдар болсо бүт сырткы бетиндеги булчуңдарга массаж жасалат. Эмне себептен массаж жасашыбыз керек? Себеби дегенде кан айлануу системасын нормалдаштырганда, грыжа болуп турган жерлерге кан айлануу система нормалдашканда грыжа ошол кысып турган нервтерди бошотот дагы, көп адамдардын бел оорусу азаят дагы, ошо менен жакшы сакайып кеткендер да болот. Эми көп айтат, гимнастика жасаганда болобу дейт. Ооба, эң туура эмес нерсе бул кыймылдабай койгондуктан өтө мындайча айтканда оорубуз татаалдашып кетет. Грыжанын чоңоюп кетүүсү бул көбү ушу кыймылдын аздыгынан да болуп кетет да. Ошо массаж бүткөндөн кийин биз өзүбүздүн ЛФК программабыз бар. ЛФК программа менен гимнастика кылганда, ушул гимнастика кылганда дагы ушул жердеги именно грыжа болгон жерде кан айлануу системасы нормалдашат дагы, грыжанын размери азаят дагы, анан жана кысып аткан иннервационный нервтерди бошоткондуктан анан бел оорубуз азаят дагы, анан биздин көп пациенттерибиз ушу көп сакайып кеткен пациенттерибиз өтө көп. Эми мына мен азыр бул атластан сизге көрсөтүп берейин, ачык көрсөтүп берейин. Иннервационный нерв деген эмне? Могу жүлүндөн атростоктор кетет, ошо атростоктон чыккан нервтер бүт бутка тарай баштайт. Ушул жерден грыжа кыскандыктан ушу болдор, оорулар ушу белде болот дагы, анан жана мен айткандай бутка да бериле баштайт. Биздин эң негизги максатыбыз кан айлануу системасын нормалдаштырыш үчүн массаж кылабыз. Массаж кылгандан кийин ЛФК кылабыз, зарядка кылабыз. Ошондо гана адам сакайып, өзүн кайра оорудан арылат. Эң жаман нерсе кыймылдабай коюш. Ошондуктан силерге мен айтарым, дайыма гимнастика, зарядка, белдеги булчуңдарды бекемдегенден кийин гана ошо омурткаларга нагрузка азаят дагы, адам өзүн жакшы сезип калат.